Ассаламу алейкум. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас областынын жергиликтүү тургундары. Бүгүнкү күндө бизде Бакай Ата районунда, Бакай Атанын өзүндө жер там саатка чыгып жатат туугандар. Адресине көңүл бурсак, өзгөрүш менен келип Орловкадан Бакай Атанын поворотунан айрылып келип, түп-түз Бакай Атага жеткенде оңго жана солго поворот бар туугандар. Ошол жерден оң жак беттен Наматбек деген өзүнчө микрорайон сыяктуу Наматбекти көздөй айрылганда сол жак бетте магазин бар туугандар. Мына көрүп атасыздар, ушул магазинден оң жакка кайрыла турган асфальт көчө түшкөн Сагынбек уулу Каныбек атындагы көчө. Ушул көчөдө номеру 15-үй сатка чыгып жатат туугандар. Экрандан алыстабаңыздар. Бул видео менен сөзсүз түрдө аягына чейин көрүп, жана жакындарыңыздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар туугандар. Өзүңүздөр көргөндөй, мына ушул үй туугандар, азыр токтоп биз сиздерге үйдү толугу менен ичи тышын, огородун баардыгын тарт бермекчибиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Үйүнө кирип атабыз туугандар. Баасын 900 000 сом деп сурап жатышат. Бул жерге киргенде кире бериш экен. Экранда сөз түрдө мен үй ээлеринин номерин жаздым. Ушул номерлер менен кабарлашып байланышсаңыздар болот. Бул комнатасына кирсек, көрүп атасыздар, бул жер кухня экен. Печкасы, контрамаркасы баары көрүнүп турат. Бул үй евро ремонттолгон эмес, бирок үйдүн акыбалы жакшы. Бул жагына кирсек туугандар, бул жагы спальня экен. Чакан спальня экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Баардыгы акталган, крастетилген. Мындайча айтканда кыргызча там туугандар. Бул жагына киргенде, бул жагы зал. Бул үйдүн мага участогун сотугу жакты, участок аябай кенен экен. Бул жерге бир топ чоң там салса болот. Бул участокко негизи эле там эле эмес, көп нерсе батат да туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, төркү комнатасы дагы, бул дагы чакан спальня экен. Кухнясы менен санаганда туугандар, 4 бөлмөлүү үй экен бул жер. Мына Кудай буйрса азыр мен сиздерге үйдүн ичин толугу менен тартып бердим. Азыр мен сиздерге үйдүн капталынан кирген жерди көрсөтүп тартып берейин туугандар. Бул жагы сыртта өзүнчө кичекей чакан бөлмө экен. Бул жагы болсо, бул жагын летний тапчан деп деле койсок болот. Же жайкысын күн ысыкта отуруп чай ичип, эс алып уктай турган жер экен. А бул жер көрүп атасыздар туугандар, погреб бар экен үйдө. Үйдө толук салат, варенье, бүт нерселердин баардыгын ушул погребте сактаса болот. Погребтен сырт жакты көчөнү көздөй чыкканда мына көрүп атасыздар. Бул жагы тоокканасы бар экен. Тоокканасынан кийин эле бул жагында очокканасы бар экен. Очокканасы менен тоокканасынын үстүндө үй ээси айтат, сеновал бар дейт. Бул жакка дагы чөп жыйнап койсо болот да. Мына туугандар, өзүңүздөр мен айтып аткандай участокты толугу менен тартып берем сиздерге. Участок 15 сотик. Аябай кенен. Бул участоктун азыр огородунда эмнелер тигилген, жана эмне бар экен мен сиздерге толук айтып берем. Бул участокто 50 түп кара өрүк бар экен. 35 түп алма. Жана 5 түп алмурут бар экен туугандар. Бул огороддон түшкөн түшүмдүн акчасы үйгө бир топ эле жакшы доход алып келет. Бул видео менен сөзсүз түрдө бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, эмки съемкада кандай кылалы деп. Экрандан алыстабаңыздар, сак саламатта калыңыздар туугандар.